Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Илимдин натыйжасы амал аттуу китепти окууну улантабыз. Шейх Абдуразак Аль-Бадырдын хафизахуллах, Аллах аны сактаган болсун. Жана бүгүн биз 5-чи темага жеттик. 5-чи теманын аты Мусараатис салаф радияллаху анхум лил амали бил илм. Салафтардын, алгачкы момун мусулмандардын, сахаба, табиин, таба табииндердин алган илимине жараша, ошого жараша амал кылганга болгон умтулуусу, ушул тууралуу бүгүнкү тема. Эми муну баштаардан мурда өткөнкү сабактарда сыяктуу эле биринчи өткөндө сабакта буга чейинки сабакта айткан нерсени кайталап өтөлү. Биринчиден биз айттык, өткөнкү сабакта эмне дедик? Амалдар адамдын бейишке кирүүсүнүн себеби болот дедик. Кандай түшүнүш керек дедик муну? Адамдар бул кылган амалынын негизинде бейишке кирет, алган илиминин негизинде эмес. Анткени Куранда эмне деп айтылат? Удхулул жанната бима кунтум та'малун. Бейишке киргиле кылган иштериңерге жараша деп көп аяттарда ушинтип айтылат. Кылган иштериңерге жараша деп, же болбосо валладина аману ва амилус салихат деп, же иман келтирип солих амалдарды кылгандар деп. Эч жерде эмне деп айтылбайт? Билгениңердин негизинде бейишке киргиле деп айтылбайт, туурабы? Демек бул максат, адам илим алган болсо, ошол алган илимдин негизинде амал кылыш керек. Жана амал кылган болсо, ошол амалдары, солих амалдары адамдын бейишке кирүүсүнө себеп болот дедик. Яна бул тууралуу аяттарды келтиргенбиз, бирок бул жакта башка хадис бар. Биз өткөн сабакта айттык, эмне деп? Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: "Лан юдхила ахадан амалухул жанна" деп айткан. Эч кимди, эч бир адамды дагы өзүнүн амалдары аны бейишке киргизбейт деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат. Эми муну кандай түшүнөбүз деп айттык. Анан Пайгамбар саллаллаху сурайт да: "Сени дагы Аллахтын элчиси, сени дагы десе, ооба, мени дагы бир гана Аллах Таала мага жакшылык көрсөтүп өзүнүн мээримин алган болбосо" деп айткан да. Демек эмне экен? Буга чейин айттык, адамдардын амалдары бейишке кирүүсүнө себеп деп айттык, бирок ошол эле кезде кайра ошол эле жерде эмне деп айтабыз? Бирок адамдын амалдары аны бейишке киргизбейт деп атабыз. Кандай түшүнүш керек дедик? Бул адамдын амалдары бейишке кирүүсүнө себеп, бирок эч кандай бул амалдары бейиштин баасы болуп эсептелбейт. Бейишке теңеле албайт. Бейиштин акысы болуп эсептелбейт. Бул амалдар, адамдын амалдары. Ошондуктан биз эмне кылат экенбиз? Биз себебин кылабыз. Бул амалдар, бул себеби, бирок натыйжасы бул Аллахтан. Натыйжасы Аллахтан. Бул дүйнөдө сыяктуу дегенде эмне дедик? Мисалы, адам бир бак отурускан болсо, же үйлөнгөн болсо, балалуу болом деп турабы? Ошо бак отурускандан кийин мөмө жемиши, ошол отурускандан кийин чыгып калабы? Жок, Аллах Таала кааласа чыгат, турабы? Ошондой эле үйлөнгөндөн кийин да балалуу болосу эмнеден? Аллахтын каалоосу менен болот, турабы? Бирок эгерде бак отургузбаса, же үйлөнбөсө балалуу болуп, же мөмө жемиш чогулта алабы? Жок, ансыз дагы болбойт дедик. Эмне дедик? Сөзсүз себебин кылат адам, бирок натыйжасы Аллахтан. Бул жакта дагы акырет иштеринде дагы ушундай сыяктуу. Биз сөзсүз амал кылабыз, сөзсүз аракет кылабыз, амалдарды кылып, алган илимибизге жараша амал кылганга аракет кылабыз дагы. Анан бул амалдарыбыз бейишке кирүүсүнө себеп болот, бирок бейишке кирүү бир гана Аллахтын каалоосу менен болот, Аллахтын мээрими менен болот. Бирок ошондой эле эмне экен? Эгерде адам амал кылбаса, себебин кылбаса, бейишке кире алабы? Бейишке кире албайт. Бейишке кире албайт. Ошон үчүн сөзсүз себеп кылыш керек. Эми бүгүнкү тема айттык, момун мусулмандардын башында тургандар, салафтары, сахабалар, табииндер, таба табииндер, алар алган илимине жараша болгон умтулуусу тууралуу бүгүн ушул тууралуу сөз кылабыз. Алар чындыгында, алардын жашоосуна ой жүгүртүп көрсөк, алардын абалы өтө таң калыштуу болгон да. Алар алган илимине жараша амал кылганга болгон умтулуусу кандай, алар ошо алган илимине жараша амал кылганга кандай шашылышкан жана туруктуу болушкан, ошол илимде, амалдарында дагы аябай бекем болуп, такай амалды аткарып турганга кандай бизге чоң үлгү болушкан аларчы. Чынында өтө таң калыштуу болгон алардын амалдары. Жана алар ошол алган илимине жараша амал кылууну Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уккан деле ошол замат алар аткарганга шашылышкан. Анан ошондой эле түшүнүктүү. Эми буга ушундай мааниде көптөгөн кабарлар келет. Кабарлар сахабалардан жана табииндерден жана башка алымдардан көптөгөн алар тууралуу ушундай кабарлар келген. Сахих кабарлар. Мына алардын бири Бухари Муслимде келет. Бухари Муслимде жана башка хадистер жыйнактарында дагы келет. Али радиаллаху анхудан хадис келет. Бул ошо Алинин айткан сөзү немеде? Бул ошо Фатима радиаллаху анха, Пайгамбар саллаллаху алейхи кызы. Ал Пайгамбар саллаллаху алейхи келип туруп, андан кызматчы сураган. Мага кызматчы бөлүп берчи деп ушинтип атасына келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи келип кызматчы талап кылганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ага айткан: "Авала адуллики ала ма хува хайрун лак мин хадимин". Мен сага ошол кызматчыдан дагы жакшыраак болгон нерсени көрсөтүп берейинби деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ага ушинтип насаат кылат. Айтат эмне дейт? "Иза авайти илал фираши тусаббихина Аллаха 33". Эгерде сен төшөккө жатканда дейт, субханаллах деп, Аллахты субханаллах деп айткыну 33 жолу айткың дейт. "Ва тахмадинаху 33 ва тукаббиринаху 33". Ошондой эле альхамдулиллахты да 33 жолу айткың дейт. Жана такбирди дагы, Аллаху акбарды да 33 жолу айткың дейт.
Бул эмне дейт? Адам төшөккө жатканда ушул нерсени 33 жолдон ушул нерсени айтып турган болсо, эмне дейт? Бирок башка риваятында эмне деп келет? Аллаху акбарды 34 жолу айткан деп келет, 34 жолу деп келет. Бирок бул жакта риваятында 33 жолу деп келген экен, шайх келтирген эмесинде. Анан ким ушундай кылган болсо дейт, ал сага кызматчыдан дагы жакшыраак болот дейт. Эгерде адам, эгерде алсыз болуп, эгерде кандайдыр бир жалкоолук сезип же кандай кыйналып, эгерде иштерин жетишпей жүргөн болсо, демек пайгамбар салам эмне деп атат? Жардамчыга караганда дагы ошол нерсени айтсаң, бул сага андан да жакшыраак болот дейт. Ошондой болгондо Фатима келип туруп пайгамбар саламга келип ушинтип даттанып сурап неме эткенде, кызматчы бөлүп бериши деп сураганда, андан да жакшыраак нерсе деп ушул нерсени көрсөтүп берген. Анан Али, мына биз эмнени айткыбыз келет? Мына ушул Алинин сөзү. Андан кийин айтат Али: "Фама тарактуха мунду сами'туха мин расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам." Жана бул нерсени дейт, ушул нерсени төшөккө жаткандан кийин ушул нерсени айтып турууну дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уккандан баштап эч качан таштаган эмесмин дейт. Карасаңыз, субханалла, кандай алар, ошолор сахабалар кандай туруктуу болгон бир амалга. Мына илимди алышты, ошол замат аткарып, жана ошого эч качан аны таштаган эмесмин дейт. Жана ошондой эле ушул Алиден уккан адамдардын бирөөсү ошо жанында отуруп, анан сурайт, ага суроо берет. Жанагы ошол оор түнү дагы таштаган жоксуңбу деп. Качан өтө ушундай оор түн болуп кээде, мүмкүн ушундай окшош ушундай түндөрдө инсан мындай нерсени айтууну унутуп калышы мүмкүн да депчи. Мисалы, Сыффин түнү дейт. Ошо Сыффин түнү деген чоң согуш болгон да. Ошондой түнү унутуп калган жоксуңбу деп айтса, унутуп калышы мүмкүн да. Ошол күндө таштаган жоксуң десе, айтат: "Валя лейлата Сыффин" деп Али айткан да. Ошол Сыффин түнү дагы, ошо согуш болор түнү дагы ошондо дагы таштаган эмесмин дейт. Карасаңыз, субханалла. Бул ошо Алинин сөзү, бул Бухари Муслимде келет. Карасаңар, анан дагы башка кабарлардан дагы мындай Дауд ибн Аби Хинд деген адам болгон. Ушул хадистердин риваят кылуучуларынан. Бул айтат: "Нуаман ибн Салим дегенден уктум" дейт. Ал айткан дейт. Ал болсо Нуаман ибн Салим айтыптыр, Амр ибн Аус деген адам айткан дейт. Мына 3-чү адам, 3 адам айтат. Кал, анан ошол Амр ибн Аус деген айткан экен: "Хаддатани Анбаса." Анбаса мага айтып берди дейт. Анбаса ибн Аби Суфьян. "Фи марадихи аллади мата фихи би хадисин" дейт. Ошол оорусунда дейт, төшөктө жатып, мына ошол оорудан өлгөн, ошол оорудан ошо кайтыш болгон оорусунда ошо төшөктө жатканда айтып берди дейт. Ошо Анбаса мага айтып берди дейт. Эмне деп? "Самиату умма Хабибата тaqul", мен Умму Хабиба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарынын бири, ал айтканын укканмын дейт. Мен уктум дейт. "Самиату Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам якул", ал ошо Умму Хабиба айтыптыр, мен Аллахтын элчисинин айтканын уктум дейт. "Ман саластнатей ашара ракатан фи йомин ва лейлатан буния лаху бихинна бейтин фил жанна". Кимде ким 12 рекет күн түнүн ичинде эгерде 12 рекет намаз окуган болсо, ага бейиште ошол намаздар аркылуу ага бейиште үй курулат дейт. Үй курулат дейт. Карасаңыз, субханалла. Эгерде ким, бул кайсы намаздар тууралуу? Бул парыз намаздар тууралуу эмес, ошол сүннөт намаздар тууралуу сөз кылып атат. Раватип деп коет, сүннөт намаздар. Багамдатка чейин 2 рекет, 5 намазга чейин, андан кийин ага чейинки 4 рекет, андан кийинки 2 рекет, ошондой эле шам намазынан кийин 2 рекет жана куптандан кийин 2 рекет. Мына ушул 12 рекетти дейт. Ушул 12 рекет намазды ким эгерде күнү түнү эгерде такай окуп жүргөн болсо, буга эмне дейт? Ошолор аркылуу ага бейиштен үй салынат дейт. Бейиштен үй курулат дейт. Жана Умму Хабиба айтат. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи аялы эмне дейт? "Фама тарактухунна мунду самиатухунна мин расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам". Ушуну мен Аллахтын элчисинен уккандан баштап дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи аялы айтып атат да. Ушуну мен уккандан баштап эч качан аны таштаган эмесмин дейт. Мына бул бир. Анан мындан Умму Хабибадан ким айтып атат мындан? Анбаса, Анбаса ибн Аби Суфьян. Ал айтат: "Фама тарактухунна мунду самиатухунна мин Умми Хабиба". Мен муну Умму Хабибадан уккандан баштап эч качан таштаган эмесмин дейт. Эми Анбасадан бул сөздү ким укту? Анбаса төшөктө жатканда мен уктум деп бул Амр ибн Аус айтып атпайбы? Ошол айтат: "Ма тарактухунна мунду самиатухунна мин Анбаса". Ушул нерсени Анбасадан уккандан баштап эч качан таштаган эмесмин дейт. Субханалла. Жана Нуаман ибн Салим ал дагы айтат: "Ал менен ма тарактухунна мунду самиатухунна мин Амр ибн Аус". Жана ушул Амр ибн Аустан уккандан баштап мен дагы эч качан таштаган эмесмин дейт. Карасаңыз, субханалла, муну ошо Имам Муслим өзүнүн Сахих жыйнагында келтирет да. Карасаңар, ар ким ар бир тең ошолордун баары алымдар бар. Уккандан кийин эч качан муну таштаган эмес экен. Кандай булардын алган илимине жараша амал кылуусу, огон улуу умтулуусу жана кандай гана ошол менен бирге чоң булардын туруктуулугу. Ошондой эле дагы кабарлардан келген, бул Сахих Бухариде келет. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: "Аусани халили би салат ла ад'ухунна хатта амута". Менин сүйүктүм мага 3 нерсени осият кылды дейт. Менин сүйүктүм деп кимди айтып атат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды айтып атат да. Менин сүйүктүм мага 3 нерсени осият кылды, мен аны өлгүчөктү таштабаймын дейт. Бул дүйнөнүн кайткычактыгы таштабаймын дейт. Эмне? Кайсы 3 нерсе? Сауми саласати аямин мин кулли шахр ва салати духа ва номина аля витр дейт. Ар бир айда 3 күн орозо кармоо дейт. Биринчи нерсе. Экинчи, духа намазын окуп туруу жана жатардын алдынан витр намазын окуу дейт. Мына ушул 3 нерсени мен сүйүктүм мага осият кылды дейт. Мен өлгүчөктү муну нерсени таштабаймын деп айтып атат.
жана ушундай эле так эле ушундай сөз менен кайра эле ушул Бухариде келет, бирок Абу Дардадан келет. Буга чейин кимдин сөзү деп айтат? Бул Абу Хурайранын айткан сөзү болчу, туурабы? Эми Абу Дарда дагы ушул айтат. Радиаллаху анху айтат: "Аусани хабиби саллаллаху алейхи вассалам би салас лан адуахунна ма аишту" дейт. Бул айтат, менин дагы сүйүктүм дейт. Бул дагы айтып атат. Менин сүйүктүм мага 3 нерсени осуят кылды. Мен тирүү болсом, мен аны ошо тирүү болгончо мен аны эч качан таштабаймын дейт. Деп туруп, кайра эле ал дагы ушул 3 нерсени атап өттү. Субханалла. Булар бир нерсени уккан болсо, кандай бир илимди алган болсо, ошонун негизинде амал кылышкан жана эч качан аны таштаган эмес. Өмүрүнүн аягына чейин таштаган эмес. Аллах Таала Кур'анда айткандай: "Ва'буд раббака хатта я'тиякал яқин". Аллахка ибадат кылың, сага якын келгичекте, өлүм келгичекте Роббиңе ибадат кылың деп. Же башка аятта Аллах Таала айткандай: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун". Иман келтиргендер, Аллахтан чыныгы коркуу менен корккула, жана мусулман болмойнчо өлбөгүлө дегенде. Мусулман болбочо адам өлүмдүн аягына чейин бекем болуп, ошо алган илимине жараша амал кылып, ошого бекем болуш керек. Булар бизде салафтар, булар бизге үлгү да, чоң үлгү. Ошондой эле башка дагы мисал, жаш сахабалардан болгон Умар ибн Аби Салама деген адам болгон. Умар ибн Аби Салама радиаллаху анху, бул өзү Умму Салама, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялынын Умму Саламанын уулу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын уулу эмес, Умму Саламанын уулу да. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга турмушка чыгардан мурда өзүнүн ошо уулу болгон. Ошо бул Умар ибн Аби Салама. Жана ал айтат: "Кунту гуламан фи худжри расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам". Мен жаш бала элем дейт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Аллахтын элчисинин карамагында болчумун дейт. Бул айтып атат да, ошо жаш бала болчу да. Ошол кезде бул сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде бул жаш бала болгон. Анан мен колум менен дейт, тамак жеп атканда дейт, тамактын ошо табактын деген бул жагынан ар жагына колумду сунуп, ошо тамак жешилем дейт да, жеп аткам дейт. Факала ли дейт, жана мага Аллахтын элчиси айтты дейт: "Я гулам", бала дейт, бала. "Саммилла ва кул би яминик ва кул мимма ялик" деп. Жана айтканда, бала дейт, Аллахтын атын ата дейт. Эмне дегене? Бисмиллах деп айт дейт. Бисмиллах деп айт, оң колуң менен же, жана өзүңдүн алдыңан же деп айткан да. Бул хадис Бухари Муслим келет. Карасаңар, мына тамак жеүүнүн адебин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жаш балага өзүнүн карамагында болгон сахабага үйрөтүп атат. Эмне дейт? Аллахтын атын ата дейт. Биринчи бисмиллахтан башташ керек. Демек тамак жесек эмне кылыш керек экен? Бисмиллах деп айтышыбыз керек. Оң кол менен жеш керек, оң кол менен. Оң кол менен жеш керек. Бул ошо важип болуп эсептелет да. Анткени сол кол менен жеген, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, шайтан сол кол менен жейт деген. Туурабы? Сол кол менен жеген бул арам болот. Анан эмне дейт? Өзүңдүн алдыңан же дейт. Өзүңдүн алдыңан же дейт. Бухари ушуну келтиргенден кийин жана кошуп айтып атат. Ушул сахаба Умар ибн Аби Салама анан айткан дейт: "Мен ушуну жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага айткандан баштап, мен тамак жегеним ошондой болгон" дейт. Ошондон баштап азыркыга чейин ар дайым ушундай болуп келип жатат дейт. Ошо кичинекей кезинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карамагында болгондон баштап, ушул сөздөрдү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уккандан баштап, ошол нерсени карманап жүргөн да бул. Мына байкасаңар бул жакта кандай таң калыштуу нерсе да, субханалла. Азыр мисалы ата-энелер өздөрүнүн балдарын, кичинекей балдарын урушат, бир нерсени тыят, тилдейт, бир айтат, эки айтат, үч айтат, бирок балдар укпайт, туурабы? Укпайт, кайра эле өздөрүн кыла берет. Бул карасаңар жаш бала болгон ошол убакта. Жаш бала, кичинекей болгон ошол кезде. Жаш сахабалардан бир жолу укат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир жолу укту, ошондон баштап эмне деп атат? Мен ошону бир уккандан баштап, ошондон баштап бир гана ошондой тамак жеп жүрүм дейт. Ошондой эле тамак жеп жүрүм дейт. Карасаңар, бул кандай гана алган илимине жараша болгон, ошого амал кылууга болгон умтулуусу сахабалардын. Жана ошол нерседе эмне болгон? Адам өзүнүн өлүмүнө чейин, бул жашоосунун аягына чейин ошого бекем болгонун бул мисалдары да, бизге үлгүлөр. Жана сахабалардан кийинкилерден дагы, алардын дагы жашоолорун, өмүр баяндарын карап көрсөк, аларда дагы ушундуктуу, буларда дагы үлгүлөр бар да, мисалдар келсе. Мисалы Суфян ас-Саури. Суфян ас-Саури бул улуу имамдардан, туурабы? Биздин үммөттүн, мусулман үммөтүнүн чоң улуу имамдарынан, чоң алымдардан болуп эсептелет. Бул улуу табииндерден, туурабы? Бул айтат: "Ма балагани хадисун ан расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам илля амилту бихи". Кандай гана мага хадис жетпесин, Аллахтын элчисинен дейт. Кайсы гана хадис жетпесин, мен ага жараша сөзсүз амал кылганмын дейт. Карасаңар, субханалла. Кайсы гана хадисти билбесин, кайсы гана хадис буга жеткен болбосун, Аллахтын элчисинен сөзсүз ошого жараша амал кылган экен. Мына ошондуктан карасаңар, анын даражасы кандай болгон? Мына имамдык даражага жеткен. Азыркыга чейин анын илиминен биз пайда алып келип жатабыз да. Ошондой эле дагы башка алымдардан Амр ибн Кайс ал-Муллаи деген айткан: "Иза балагакал хадису ан расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам фа'амал бихи валау марратан такун мин ахлихи". Эгерде сага Аллахтын элчисинен бир хадис жеткен болсо, ага жараша амал кылгын дейт. Ошого жараша амал кыл дейт. Эгерде бир жолу болсо дагы дейт, бир жолу кылган болсоң дагы дейт. Ошо эгерде бир жолу кылсаң, сен ошол хадиске жараша жашагандардан болосуң дейт. Ошол хадистин ээлеринен болосуң дейт. Түшүндүңбү? Эми бул жакта шейх Абдуразак Албадыр айтып кетет. Эми бир жолу болсо дагы дегенге бул жакта түшүнүш керек да. Бул мааниси сүннөт иштерде же мустахаб иштерде. Ал эми важип иштерде же болбосо парз иштерде бир жолу аткарып коюп жетиштүү эмес. Ошол хадиске жараша амал кылуучулардан болуш үчүн эмне кылыш керек? Парз иштерди, важип иштерди булар биз ар дайым такай аткарып жүрүшүбүз керек. Антпесе күнөө болот. Парзды таштасак, бул чоң күнөө болот, туурабы? Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул мустахаб нерселер тууралуу. Мустахаб нерселер тууралуу. Аны адам таштап койсо, анын негизинде күнөө албайт.
Бирок адам ошол хадистин негизинде амал кылуучулардан болуш үчүн эмне кылыш керек? Бир жолу болсо дагы ошого жараша амал кылып коюш керек да. Ошондой эле Ибн Кайым рахимахуллах өзүнүн устазы, өзүнүн шейхи тууралуу, Шейхул Ислам Ибн Таймия тууралуу айткан сөзү бар да. Имам Ибн Кайым ошо Задул Маат китебинде Абу Умама деген хадисин, ошол сахабанын хадисин айтып жатып, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман кара аятал курси дубара кулли салатин лам якун байнаху ва байнал джаннати илля айямут" деп. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан да. Кимде ким ар бир намаздын аягында, ар бир намаздан кийин, ар бир намаз бүткөн соң аятыл курсиди окуп жүргөн болсо, аятыл курсиди ал окуп жүргөн болсо, ал менен бейиштин ортосунда бир гана анын өлүмү турат деген да. Анын өлүмү эле тоскоолдук болуп турат дейт. Ал ошол адамга бейишке кирүүсүнө дейт. Субханалла. Ошондон эмне кылыш керек? Эгерде мына ушул нерсеге жеткенге аракет кылып, эмне кылыш керек? Бул мустахаб нерсе. Бул кандай чоң сооп бар экен да. Демек, намаздан кийин эмнени окуп туруу? Аятыл курсини. Адам менен бейиштин ортосунда бир гана өлүм эле тоскоолдук болуп турат экен да. Эми карасар, Ибн Кайым ушул айтат. Ушул хадисти келтирген соң, ушул хадисти айтып туруп, анан ошол Задул Маатта китепте ушу жазганда мынтип айтат: "Балагани ан Шейхул Ислам Ибн Таймията аннаху кал ма тарактуха уқайба кулли салатин." Мага жеткен дейт. Шейхул Ислам Ибн Таймия тууралуу дейт. Ал айткан дейт: "Ар бир намаздын аягында муну эч качан таштаган эмесмин" дейт. Кыздар субхана. Ибн Таймия ушуну буну билген соң, буга жараша амал кылууну эч качан таштаган эмес экен. Эч качан таштаган эмес экен. Ошондой эле Имам Ахмад ибн Хамбал, төрт мазхабтын ошо негизесинин бири, ошо төрт мазхабтын бир мазхабтын башы. Ошо Ахлу Суннанын имамы. Биздин үммөттүн, ислам үммөтүнүн эң чоң улуу имамдардын бири, алымдардын бири. Ошонун айткан сөзү бар экен. "Ма катабту хадисан" дейт да, мен карасар, мен кайсы гана хадисти жазбасам дейт. Кандай гана хадисти жазбайын дейт. Муснатка, Муснат өзүнүн Имам Ахмадтын Муснат аттуу чоң хадистер жыйнагы бар. Карасар, ошол Муснат хадистер жыйнагында бул өтө өзү чоң китеп да, эң чоң китеп. Ошол хадистер жыйнактары тууралуу эң чоң китеп болуп эсептелет. Мында 28 миңден ашык хадис бар да, субханалла. 28 миңден да көп хадис бар. Элестете турасыз, 28 миң. Анан ошол Имам Ахмад айткан сөзү бар да. "Ма катабту хадисан илля амилту бихи." Кайсы гана хадисти жазбайын, сөзсүз ошого жараша амал кылганмын дейт. 28 миң хадис жазып, азыр эмне дейт? Сөзсүз кайсы бир хадисти жазбасам, сөзсүз ошого жараша амал кылганмын дейт. "Хатта иннани сами'ту анна an-nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem ihtajama wa ata al-hajima dinaran fahtajamtu wa ataytu al-hajima dinaran" дейт. Ал эмес, мага жеткен, мен уктум дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнө хижама кылдырган экен. Хижама кылдырып, ошол хижама кылган адамга динар берген экен, бир динар берип койгон экен. Акысы катары. Жана эмне дейт? Мен дагы ошону уккан соң, мен дагы хижама кылдырдым дейт. Хижама кылдырып туруп, ошол хижама кылган адамга мен дагы бир динар бердим дейт. Кандай таңгалыштуу да. Булар бир нерсени уккан болсо, так ошого жараша амал кылганга шашылышкан да, умтулушкан. Мына ушул салафтардын, алгачкы сахабалардын, табииндердин, таба табииндердин жолу болгон. Биз дагы алардан артына ээрчигибиз келген болсо, биз дагы ошолордой болушубуз керек. Биз дагы эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз бир нерсе бизге бир илим жеткен болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир нерсе жеткен болсо, биз сөзсүз ошого жараша амал кылганга умтулушубуз керек. Эгерде бир жолу болгон болсо дагы деп. Эмне дедик? Мустахаб иштерден турабы, мустахабтардан. Бир жолу кылган болсок, биз ошол хадиске жараша жашагандардан болобуз. Ал эми важип иштерде бул эмне? Такай негизинде амал кылып жүрүшүбүз керек да. Эми дагы ошо алымдар айтып жүргөн дагы окуя бар. Урва ибн Зубайр деген улуу табииндерден болгон. Урва ибн Зубайр. Бул Айша энебизге келип, үйүнөн келип илим алып турчу. Күнүнө келип бир хадис угуп кайра кетип турчу да. Анан бул Урва биринчиден билишибиз керек да. Бул Урва Асма бинт Абу Бакрдын уулу, Асма бинт Абу Бакр. Асманын күйөөсү бул ошо Зубайр ибн ал-Аввам да. Ошо Зубайр ибн ал-Аввам менен Асма бинт Абу Бакрдын уулу Урва ибн Зубайр. Бул дагы чоң биздин үммөттүн табииндердин ошо чоң алымдардын бири болуп эсептелет. Бул Урва ибн Зубайр. Эми карасар, Асма бул Абу Бакрдын кызы дедик, Абу Бакрдын кызы. Эми Айша энебиз дагы Абу Бакрдын кызы, туурабы? Эми бул ким экен? Өзүнүн тайжеси. Ошо Айша энебизге барып, өзүнүн тайжесине барып илим алып жүрчү. Урва. Анан ошо күнүгө барып, ошол илим алып жүрүп, анан бир күнү барып хадисти угуп келет дагы, эртеси кайра келет. Эртеси кайра келип, хадис сурап келсе, Айша энебиз сурайт анданчы. Айша энебиз андан сурайт. Көчөкү ошо уккан хадиске жараша амал кылдыңбы деп ушундай мааниде айтат да. Ошого жараша амал кылдыңбы дейт. Десе жок дейт да. Десе анда Айша энебиз айтат: "Лимаза тактуру худжатуллахи алейка" дейт да. Сен эмнеге өзүңө каршы Аллахтын далилдерин өзүңө каршы көбөйтүп жатасың деген. Эмне дейт? Сен ошого жараша амал кылбасаң, ошол алган илимиң сага эле каршы далил болуп жатпайбы дейт. Эмнеге бул сен ушул нерсени көбөйтүп жатасың деген. Бул айтканы менен Айша энебиз Урваны сен илим албай тур деген мааниде эмес. Аны илимден кайтарган максатта айткан жок. Эмне деп? Эмне максатта айтты? Алган илим алган болсоң, ошого жараша сөзсүз амал кыл деп. Ошого көрсөткүсү келди. Көрдүңбү? Ошондуктан эмне? Урва ошондуктан чоң алым болуп чыкты. Ошондой эле мына буга чейин айттык го, Имам Ахмад дагы.
кайсы хадис болбосун ошого жараша амал кылганмын дейт. Ошондуктан ал дагы мына имам Ахмад болду. Имам Ахмад болуп азыркыга чейин аны айтканда рахимахуллах деп ал үчүн биз дуа кылып, анын алган илиминен биз пайда алып, ошондой эле буга чейинкилер дагы, сахабалар дагы ушундай даражага эмне үчүн жеткен экен? Алган илимине жараша булар амал кылышкан. Алган илимине жараша амал кылышкан. Туурабы? Эми бул ушу бүгүнкү тема тууралуу болду. Эми кийинки темада, 6-тема, кийинки сабакта биз ошол салафтардын, сахабалардын, табииндердин, таба табииндердин арам нерсени таштаганга алардын умтулгандыгы тууралуу сөз кылабыз. Бул иншалла бул кийинки сабакта. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.